Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу bir туғандар. Жараткан кудуреттүү Аллах Таала бүгүнкү орозо күнүбүздү жана ошондой эле жума күнүбүздү берекелүү кылсын. Кудайым биздин кармаган орозолорубузду кабылдап, жашоодо билип билбей жасаган күнөөлөрүбүз абдан көп. Аллахым ошолордун баарын Кудайым кечирсин. Тугандар, биз күнүмдүк ушул Рамазан сабактарынын бүгүнкү кезектеги сабагын, Ош ТВ телеканалындагы түз эфирдеги сабагын баштайбыз. Экранда көрүп турган номер, урматтуу тугандар, бул биздин WhatsApp номерибиз. Түшүнбөгөн кандайдыр маселелер болсо, иншаллах жазып жөнөтүңүздөр. Өтүнүч, мен суранып кетип элем, чалбаңыздар, тугандар, чалбаңыздар. Жана ошондой эле кээ бир тугандарыбыз голосовой сообщение жөнөтүп жиберип атат. Мен студияда голосовой сообщенияны уга албаймын, мүмкүнчүлүгүм жок. Бисмиллахиррахманиррахим. Тугандар, суроолорго кириш баштайбыз, иншаллах. Салам алейкум дейт. Мен орозо кармаган жокмун, ооруга байланыштуу. Энеси өлүп калган 5 баланы карайм, орозодо сооп болобу дейт. Мен бул суроого өткөндө жооп бердим эле. Албетте, иншаллах, мына ушул оору адамдарга, оорукчан адамдарга бул шариатыбыз үзүр берген, жеңилдик берген. Урматтуу бир тугандар, Аллах субхана ва таала Кур'ан Керимде "Фаман кана минкум марда ау ала сафарин фа иддатун мин айямин ухар". Силердин араңардан кимде ким оорукчан болсо, ден соолугу начар, жана ошондой эле жол жүргөн жолоочу, мусафирлар болсо, алар башка күндөрдөн толуктап тутуп берет дейт. Фа иддатун мин айямин ухар деп Аллах Таала мына ушул Кудайдын меримдүүлүгүн мына ушул жерден дагы биз байкасак болот. Урматтуу бир тугандар, мынакей бүгүн азыркы ушул күндөрү биздин орозолорубуз жайкы ушул узун күндөргө туура келет. Тугандар, мына ошол кимде ким орозосун каза кылган болсо, мына ошол каза орозолорун, урматтуу бир тугандар, кышкы баягы күн кыска, түн узун болгон кышкы күндөрү дагы албетте кармап берсе, алардын казасы дагы, урматтуу тугандар, дурус болот, эсеп болот, иншаллах. Фаиддатун мин айямин ухар деп, мына ошол жердеги тугандар, бул араб грамматикасында белгисиз келген, бул нерсени накира деп араб грамматикасында айтылат. Бул белгисиз болгон нерсени, демек бул ошол жылдын кайсыл күндөр болсо дагы, иншаллах, бул жарайт дегенди аңдатат. Бул жерде бир туганыбыз суранган экен. Түз эфир башталганда айтып кое аласызбы дейт. Мынакей мен азыр айтып коеюн. Голосовой сообщение жөнөтүп атам. Суранычына, өтүнүчүнө. Тугандар, бул жерде дагы бир суроо келген экен. Ассаламу алейкум дейт. Гусул дарат кандай учурда бузулат дейт. Гусул дарат кандай учурларда бузулат дейт. Ошол жакындык жасаган кезде гусул керек болуп калат. Жана ошондой эле аялдар, тугандар, булардын баягы ошол менструальный цикл ошол күндөрү келгенден кийин, тазалангандан кийин гусул кылышы керек болуп калат. Ассаламу алейкум, аялдын боюнда болгондо тыштап кетип, анан бала төрөлгөндөн кийин эле талагын берип салса кандай күнөө болот дейт. Таштап кетип, анан бала төрөлгөндөн кийин кандай күнөө болот дейт. Биринчиден, урматтуу бир тугандар, талак маселесинде мен өткөндө шариатыбыздын койгон эрежелерин мен айтып бердим, урматтуу бир тугандар. Бул биздегидей багы ачууланып, урушуп, мушташып, анан кеттим, кокуй деп, 4 күнүнө ошол түйүнүн түйүп алып туруп эле ушу менен 4 күнүнө кетип калмай деген нерсе бул шариатыбызда, урматтуу бир тугандар, жок. Бул нерсе жок.
Эмне үчүн дегенде туугандар, биринчиден бул никенин урматы абдан улуу. Бул нерсеге мындай жөнөкөйлүк баягы ошол айтып атпайлыкпы, диндин ушундай терс караган критиктердин сөздөрү. Булар жөн эле мусулмандар. Буларга эч кандай баягы тиги бракоразводный процесстер тим эле жөнөкөй, андан кийин тиги жөн эле ушундай ооз экели айтып койсо ушу менен брак бүттү, ана регистрация кылыш шарт эмес, кыскасы толтура ушундай баягы причиналарды, ушул нерсеге болгон алардын ушул көз карашындагы нерселердин бардыгы беспочвенный экендигин биз дайыма туугандар айтып келебиз. Ислам дини биринчиден бул нерсеге абдан серьез бул нерсеге мамиле жасайт, урматтуу бир туугандар. Керек болсо ошол динсиз болгон инсандар деле, мына ушул орустарда деле браки совершаются в небесах дейт. Браки совершаются в небесах дегени ошол баягы ошол нике дагы, нике болсо ошол асманда ошол бүтөт. Бул ыйык деген бир адамдардын, эркек менен аялдын ортосундагы ыйык бир союз деп ошентип билишет. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мына ошол талакты бергенден кийин ошондой эле түйүнүн кармап туруп көчүгүнө бир тиеп чыгарып жиберүү, бул нерсенин кесепети абдан чоң. Биринчиден ачуу келген кезде эркектер ачууланат, аял дагы ачууланат. Кыскасы булар ошо кызуу кезинде көптөгөн нерселерди булар туура эмес кадамдарга барып коюшат. Ачуу келгенде акыл кетет туугандар. Ошондуктан Аллах Таала мына ушул талакты алган аялдардын ошол идда күтүү нерсени Аллах субхана таала бизге айтып кеткен. Ва ал-муталлакату ятараббасна би анфусихинна талатата куру. Бул 3 айыз, талак алган аялдар 3 айыз күтүш керек. Каякта күтөт? Төркүнүнүн үйүнө барып күтөт? Жок, андай эмес. Күйөөсүнүн үйүндө күтөт. Күйөөсүнүн үйүнөн чыкпайт эч жака. Бул басып кетпейт, кетип калбаш керек туугандар. 3 ай коюлган. Эмне үчүн дегенде мына ошол никенин урматы дагы бар. Экинчиден туугандар, ошол аялдын ичинде, курсагында дагы бир бала бүтүп калган жокпу? Мына ошол нерсени дагы тастыкташ керек туугандар. Эмне үчүн дегенде бала менен бул кетип кала турган болсо, эртең бул сөз көбөйөт. Бул аял үйүнөн чыгып кетип, кайсы жерде жаткан, каякта түнөгөн, анын төркүнүндө түнөдүм деген менен бул жактагы критикага кабылып, шквальный ушундай бир сөздөрдүн астында калышы мүмкүн. Сен каякта билет, каякта жүрдүң, каяктан арттырып келдиң бул баланы деген. Ошон үчүн шариятыбыз ошол эрдин үйүндө калыш керек деп айтат. Ошондуктан булар иддасын күтөт. Мына ошол кесте дагы жараткан кудуреттүү Аллах Таала туугандар эскертип, ыймандуу аялдарга эскертип атат. Ким дегендин ичинде бала бүтүп калган болсо, ошол нерсени жашырып айтпай койбосун, айтсын ошондо. Эмне үчүн дегенде туугандар, эгер ичине бала бүтүп калга турган болсо, ажалухунна айядана хамлахун деп Аллах субхана таала ва улати, мына ошол баягы курсагында бала бүтүп калган аялдар, талак алган кезде алардын мөөнөтү, ошол идда мөөнөтүн Аллах Таала айтып атат, ажалухунна айядана хамлахун. Алардын идда мөөнөтү төрөт. Бала төрөгөндөн кийин, анан кийин бул аялдын иддасы бүтөт деген туугандар. Ошондуктан кээ бир аялдар, мисалы ошол үйдүн эрдин үйүндө отура берип чыккысы келбестен, кээ бирлер ушинтип жашырып, кыскасы баягы 3 ай отурдум, мынакей 3 ай көрдүм, болду, бүттү деп туруп, анан ошол жерден баягы эптеп чыгып кетиш айласын көрө турган болсо, баягы ичинде курсагында бала менен кетип калбасын деп Аллах субхана таала ыймандуу мусулман аялдарга эскертүү берген Куранда. Туугандар, ошондуктан азыр мына могул жерде боюнда болгондо таштап кетип, анан кийин талагын берип салса кандай күнөө болот дейт. Кыскасы мына ошол биринчиден бардык шариятыбыз бизге көрсөткөн нерселерди жасаганыбыз бул жакшы болот. Туугандар, баарында жакшылык бар. Албетте адамга кичине дискомфорт болушу мүмкүн. Ачууланган аял үчүн болду, жашабайм деген аял ал үчүн, конечно, ар бир күн бир кылымдай созулуп кетиши мүмкүн. Күйөөсүнүн үйүндө, туугандар, и дольше века длится день дегендей, күн өтпөй, убакыт, мезгил токтоп калышы мүмкүн. Бирок эмне кылабыз? Айла жок. Мусулман болгондон кийин исламдын эрежесине баш ийүү бул милдет.
Ассаламу алейкум. Сізге берчү суроом дейт. Энемдин өтүп кеткен 2 ай болду. Битир садаганы кандай кылып багыштасам болот? Алла разы болсун сизге дейт. Каалаган күнүңүз. Туугандар, мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айрыкча мына ушул Рамазан айында пайгамбарыбыздын ушул Рамазан айындагы жалык ушундай бир баягы колу ачык, берешен болгонун биз көргөн эмеспиз дейт. Ушунча марттыгы айрыкча ороз айында аябай күчтүү болчу дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык колунда турган ошондой бир кандайдыр нерсе болсо, ошондой материалдык баалуулук колуна кармаган эмес. Ушул көп таркатып ушул нерсени ушун менен алектенген. Ошон үчүн туугандар, эми өтүп кеткен эненин садагасын күтүп отурбаңыз туугандар. Бериңиз, барыңыз, атаңыздын, энеңиздин атынан орозо кармагандардын оозун ачып бериңиз. Ачып бериңиз. Орозо туткан адамдардын. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, кимде ким орозо кармагандын оозун ачып бере турган болсо, ошол орозо кармаган адамдын сообу деместен ошол кармаган сооптун ошол эле көлөмдө бул ачтырып берген, ошонун курсагын тойгузган адам үчүн сооптору баардыгы буга да жазылат дейт. Ошондуктан бул абдан чоң улуу сооп, урматтуу туугандар. Бул шанс. Ооз ачып берүү. Албетте, баягы биздеги, мен айтып атам, биздин ушул ош түштүк менталитетте баары эле ушу күлүп айтышат, сразу эле жолуккан кести курсагың кандай, жүр чай ичебизби деп эле ушул ашканага чакыра берет экен дегендей. Ушундай баягы туугандар, Ташкент город хлебный дегендей, мына ушундай биз менталитетке ээбиз. Ошондуктан иншаллах бул жерде Кудай буйрса орозо туткан адамдардын оозун ачып берүү, бул урматтуу бир туугандар, абдан чоң. Бир гана адамдын көңүлү эмес, бул жерде Аллах Тааланын ыраазылыгын дагы алуу чоң шанстар турат. Ассаламу алейкум, мен жаңы төрөгөм дейт. 40-мда чыга элек, кайната кайненеме ооз ачар, ооз чабар даярлайм, тамак жасасам харам болбойбу? Албетте болбойт. Эмнеге болсун туугандар? Эмнеге болсун? Төрөттөгү ошол баягы нифас канды айтып атабыз. Нифас ошол төрөттөн кийинки аялдын организми өзүнүн калыбына келиш керек. Организм баягы өзүнүн калыбына келиш үчүн бул организм тазаланат. Ошондуктан бул 40 күн деген бул биздин ошол фикх китептерибизде келген, бул эң көп мөөнөтү 40 күн туугандар. Андан мурда деле аял тазаланып, ушу менен кан токтоп калышы мүмкүн. Көп андайлар. Ошондуктан бул хайыз каны, нифас каны, бул деген туугандар, өткөндө мен айтпадым, илгерки баягы илгерки доорлордо, исламдан алдыңкы доорлордо мына ошол аялдардын месячный цикл башталган кезде аларды дасторконго, керек болсо адамдар отурган жерде бир комнатасына киргизбестен алып таптакыр башка жерге чыгарып койгон. Мен өткөндө айтпадымбы, Пакистандын түндүк жагында бир ошондой бир уруу бар экен, каландар дегендер. Мына ошолордо мен бүгүнкү күнгө чейин буларда ошондой традиция бар экен. Баягы айыз көргөн аялдарды тиги мал кармаган бир малкана бир сарай турат экен, сарай үстүндө бир жазуулар менен турат. Кыскасы ошол сарайдын ичине жөнөтүп коет экен. Ошол месячный цикл тазаланып бүткөнгө чейин ошол сарайдын ичинде отурат экен, субханалла. Бүгүнкү күнгө чейин 21-кылымда мына ушундай традициялар туугандар. Орозо питирди мечитке бербей эле ооруп жаткан адамдарга берсе болобу дейт. Эгерде ушул орозо питирге ылайыктуу, ошол нерсеге болгон муктаждыгы бар адамдарды билсеңиз, берип кое бериңиз. Албетте, эмнеси жаман бул нерсе? Болгону мечиттерде деп айтылган себеби, урматтуу туугандар, мынакей эмне деп айтсам, ушул кайсыл бир адам жашоодо ушундай бир кыйынчылыкка кабылса, материально ошондой баягы жетишпестен, ушундай бир проблемага кабылган кезде ойлонуп туруп, ушул кайсыл жерге барып жардам сурасам десе, биринчи орунда эле ушул баягы ушул ыймандуу адамдар, мечиттер деп, Аллах Таала эми алхамдулилlah ушул ыймандуу, Кудайга ишенген, акыретке ишенген адамдар ушундай март болот деп, албетте ушундай бул ишеним, бир жакшы ишеним болуп аткан үчүн да буга да Аллага шүгүр. Ошондуктан көптөгөн адамдар ушул мечиттерге көп келишет. Ушул проблемалар менен келишет, ден соолугу, операциясы, башкасы толтура
айтар толтурат туугандар. Чындыгында биз кээ бир учурларда бул мечит бул деген туугандар бул ибадат кыла турган жер. Бул жерде чындыгында биз баягы элдерге күндө жарыялап ошо адамдарга баарына гуманитарный помощьту негизди уюштура бере турган андай мекеме эмес. Бул министерство финансов эмес, акча кармай турган банк эмес деп айтабыз кээ бир кездерде. Эмне үчүн дегенде абдан көп ошо адамдар келе берет. Эмне дейсиң, башка айла жок экен. Ошондуктан ошол мечитке келип адамдар, көптөгөн адамдар өздөрүнүн туугандар баягы каттарын, башкаларын калтырышып, өзүнүн данныйларына калтырып кеткендер болот. Ошондуктан мечитке бергенде ошо по адресине таркатып берүү мүмкүнчүлүгү бар иншалла туугандар. Оразаңыздар кабыл болсун дейт. Кокусунан колумду кесип алдым, ооз ачылбайбы дейт. Жок, алейкум салам, оозуңуз ачылбайт. Аллахым кармаган оразаңызды кабылдаңыз. Ораза 2 күндөн кийин кармагам, эмне кылсам болот дейт. Ошол 2 күндү иншалла казасын кармап берип коюңуз. 2 күндү толуктап кармап берип коюңуз иншалла. Мен оразанын 1-чи күнү ооруп калып, тута албай калдым. Эле кандай кылам, эртеси туткам дейт туугандар. Кимде ким билбестен ошол тутпай калтырып койгон болсо туугандар мынакей уккандан кийин, билгенден кийин жөн эле эч кандай бир ал нерсеге бир серьезный бир кандайдыр бир себеп болбостон ачып жиберсе адам, жеңил ойлук менен мамиле кылып кое турган болсо, бул адамга урматтуу бир туугандар ошо штраф иретинде, жаза иретинде 2 ай, бир дагы ортосуна интервал үзгүлтүккө учуратпастан 2 ай, 60 күн кармап бериш штраф бул адамдын мойнуна жүктөлөт. Ошону билип алышыңар керек. Эми мына ошол билбестен жасап койгондор болсо, урматтуу бир туугандар, мен айтып атам, туугандар, макул, ошол казасын кармап бериңиздер. Мындан кийин оразаны ачпаңыздар. Эгерде бүгүн мына ушул күнгө чейин эгерде ораза кармаган адамдар арабызда бар болгон болсо, бүгүн кармаган жок, туугандар, эртеңден баштап кармаган аракет жасаңыз. Шанс, туугандар, бул Кудайдын берген шансы. Келерки оразо келген жылга чейин кимибиз бар, кимибиз жок, аны бир Аллах билет, субханалла. Канча деген адамдар мынакей 10 деген 20 жыл деген алдына 30, 40, 50 жыл алдына пландарды, ушундай багы гигантский ушундай бир алдына койгон ушу идеяларды, пландарды койгондор азыр мына жер астында топурак жеп, жер астында жатышат, туугандар. Ошондуктан бул шансты кетирип жибербестен Аллахым ушул бактылуу инсандарга насип эткен адамдарга насип этет, урматтуу туугандар. Мен айтайын деген Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул Анас радиаллаху анхудан риваятында келген бир хадисинде «Куджаакум хада шахр». Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Силерге мына ушул улуу ай келди. Фихи лайлатун хойру мин альфи шахрин. Ал ушул айдын ичинде бир түн бар деди. Ал түн деди 1000 айдан дагы абзел, андан да жакшыраак болгон ушундай бир түн бар деди. Анан кимде ким деди, мына ошол мен кимде ким мына ошол кадыр түнүнөн эгерде хуримал хойра куллаху, кимде ким эгерде ушул кадыр түндөн ошол жакшылыгын, ошол кадыр түндү колунан чыгарып жиберген болсо, демек бул жакшылыктын баарын колунан чыгарып жиберди, жоготуптур дейт. Баарын колунан чыгарып жибериптир дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын ушул сөзүн улантып атат. Анын айтып атат. Бир гана өлүшү жок, бактысыз адам гана бул жакшылыктан кур калышы мүмкүн деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мына биз канча жыл өмүр сүргөн жокпуз. Канча деген арабызда мынакей канча жашка толгон адамдар бар. Ар бир адам канчага чыкпасын, 60, 70, 80, 90, 100кө чыккан болсо деле, урматтуу бир туугандар, ушул баардык адам баласынын турмушунда туугандар телегей тегиз абалдары бир түрдүү болушу мүмкүн эмес. Ар бир инсандын артында калган жашоосунда анын жүрөгүн өйүткөн бир кандайдыр армандар болот. Ар бир инсан
жашоосунда бир кандайдыр бир жашоосунда бир роковой кетирген бир кандайдыр бир катачылыгы, ката коюлган бир кадамы ошол адамдын бүтүндөй кийинки келечегине таасирин берген ошондой баягы адам ачына турган ушундай кадамдар болот. Ар бир инсандын, туугандар, канча деген адамдар бар. Ар бир инсандын без исключения эч кандай бардык адамдын өзүнүн кандай ушул бир кичине бир 50-60 жылдык ичинде жашоосунда арманы бар ушул адамдар бар. Мисалы, кээ бир адамдар айтат, мисалы тигиге жерге тийбей койдум. Ошол келди эле ошондо тийсем, балким мен бактылуу болуп кетет белем. Албетте, бул нерсени ислам үгүттөп, илгерки нерселер адамдын келечегине, илгерки адамдын өтүп кетмен өтмүшү адамдын келечегине тоскоолдук жаратпаш керек. Албетте, бирок мен айтып атканым, урматтуу бир туугандар, ал жаратпаш керек. Адам илгерки өтүп кеткен нерсеси үчүн кайгырып, сыгылып, анан ошол адам стресс, депрессияга кирип туруп, келечегин дагы бүт баарын ашмалтайын чыгарыштын кереги жок. Бирок мен айтып атканым, адамдын арманы калат. Бардык адамдын арманы болот. Бирөөдөн жашайт, айтайын туугандар, мисалы үй бүлөлүк курду, бирок кандайдыр себептер менен эр менен аял экөө ачуулашып, ошентип ажырашып кетишти. Андан кийинки бул жаман деп аткан эри бул эрге тийди эле, кийинкиси андан өткөн зөкүргө тийди. Эркек тигини жаман деп атып туруп, андан шүмшүгүнө башка бир аялга үйлөндү. Кыскасы айтор, ар кимдин өзүнүн кандайдыр проблемасы, туугандар. Илгери бир кездери билесиңер, мына биздин парадокс, бул Кыргызстан, бир гана Кыргызстан эмес, бизде ошол кыймылсыз мүлктүн баалары абдан, мына ошол эгемендикке ээ болгон кезде кыймылсыз мүлктүн баалары абдан төмөн болчу. Ал кезде союз кезде баарына сиңип калган бул автоунаа, кыймыл ошол автомобиль биз көпчүлүк адам үчүн бул средство передвижения эмес, бул роскош болгондугу үчүн көпчүлүк ушул байлар ошол машина минген, кыскасы ушундай адамдарда ушул машинанын баазы, туугандар, мен өзүм жеке башыман өткөн нерселер, мисалы өзүң минип жүргөн унаң 4-5 квартиранын акчасына келген унаа менен жүрчүбүз, мисалы. Ошол нормаль. Бирок бардыгы акыры келип өзүнүн ордуна. Багы ошол шквальный ушул Кыргызстандан Германияга немецтер, жана ошондой эле баягы исторический родинасы деп Россияга орустар, бул жакта миграция башталды. Андан кийин бардык ушул батирлер, этаж үйлөр, ушулардын бардыгы мамлекеттин эсебинен салынып берген. Адамдар бул нерсеге мээнет кылышкан эмес. Буларга ошол эгемендик кезинде гана ошол приватизацияга 1000 рубль 1,5 мың менен ошол ар ким кайсыл жерде жашаган болсо ошол приватизация кылып ушул үйлөрдүн баары бекер келди, кадыры жок болуп, мына ошондой кийин акыры мына көтөрүлүп, бул нерсе качан көтөрүлүп баштады, урматтуу бир туугандар? Бишкектин мисалы айтайлык микрорайондарында 3 бөлмөлүү распашонка квартиралар $4000 турганда, Казакстандын Алматы шаарына кирбестен ошол Каскелен районунда мисалы 4 сотук 5 сотук участок, ошол жерде $4000 акча турчу, мисалы. Мына ошол туугандар, ошол биздин жерлерибизди казактар ипотечный баягы эмелерди, системалар буларга катуу киргизип жиберип, анан казактардын эмесинен бизди көтөрүлүп баштады. Ысык көлдөн жер алып, Бишкектен жерлерди алышып атып, бүгүнкү күндөгү строительный бум деген бизде таптакыр жок болчу Кыргызстанда. Эмне үчүн дегенде, бул өзүн актачу эмес. Бизде недвижимость, кыймылсыз мүлк абдан арзан болгон. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, мына ошол 2008 жылы анан кийин ошол ипотечный баягы чоң финансовый компаниялар, Америкадан 3 компания, булар банкрот болуп, бул бүгүнкү жашоодо мынакей биз жашап атабыз, туугандар. Глобализация, жалпылашуу доордо жашап, бир мамлекеттин экономикасы башка өлкөлөр менен бардыгы тыгыз байланышып калгандыгынан, бир жерде проблема болсо ошол обязательно бул жака келип туруп, ошол баягы цепной реакция менен сөзсүз түрдө башка мамлекеттин экономикасына дагы өзүнүн чоң таасирин, залакатын тийгизип келет. Ошондуктан мен айтайын дегеним, ошол кездеги доордо жүргөн адамдар дагы ошол материалдык баалуулук, үйлөр, жерлер болгон. Азырга чейин мисалы арманда жүргөндөр бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Туугандар, биздин жарнамалык тыныгуу эскертүүсү жок, бүгүн башталып кетти.
Мен айтып аткан баягы сөзүм, урматтуу бир туугандар, кыскасы мына ошол биздин өзүбүздүн кыска бир 30, 40, 50, 60, 70 жаш жашаган болсок, мына ушул жашообуздун ичинде канча деген артыбызда армандарыбыз калып кетти. Көптөгөн. Ошол күндө мындай кылганда, тиги күндө мындай, айтор арман көп. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге мына ушул Рамазандагы жана ушул розодогу болгон соопторду айтып, жана ошондой эле бул жашоодогу болгон ушул ибадаттар, эң эле жеңил болгон нерселер, жакшы сооптуу нерселерди адам жасай албай калып, адамдын өмүрү өтүп кеткенден кийин туугандар түбөлүк жашоого, эртең акыретке баргандан кийин ал жактагы арман адамдардын ичине батпай калат, туугандар. Батпайт, арман деген батпайт, арман батпай калат. Арман батпай калат. Ошон үчүн Куран Каримде Аллах субханаху ва таала мынакей бир аятында адам эмне деп айтып атат, эмне деп айтып атат? Баягы я лайтани каддамту ли хаяти. Кана мен ушул жака камымды көрүп аракетимди кылсам болмокко. Эмне үчүн ушул нерсени кылган жокмун? Алыс жолго чыкканда деле адам өзүнүн багажын топтойт. Багаж топтойбуз. Кийимиңди, ушул шөткаңды, башкаңды, кыскасы ушул керек чачыгыңды, ушул сыяктуу самый необходимый нерсени адам жолго алып чыгыш керек. Болбосо адам ушул жолдо акчасын, башкасын бүт ошол алып калбаса, бул адам кыйналат. Биз кичине бир кыска дистанцияларга болгон сапарларыбызда ушунчалык кам көрөбүз. Жөн эле мына ысык көлгө салып барыш үчүн ошол жака канча камыбызды көрүп, багаждарды жасайбыз, бирок акыретке пустой кетип атканыбыз менен эч кимибиздин ишибиз жок, туугандар. Биздин бардык вниманиябыз мына ушул дүйнөдөгү жашоо. Эртең эмне болсо, эмне болсун, ал мага кызыктырган ушул дүйнө деп, мына ушул биз өзүбүздү абдан чоң улуу арманга алып кетип атабыз. Ошондуктан туугандар, пайгамбарлар ушул нерсени эскертүү үчүн адам затына келген. Пайгамбарлардын мураскорлору болгон мына ушул илимдүү адамдар чакырып, элди мына ушул нерсени эскертип, чакырып адамдарга жеткизип келген. Туугандар, эртең бул өлүмдөн кийин биз жөн эле барып кабырга жатып, анан ошол жерде жөн эле жок болуп кетпейбиз. Жок болуп кетүү ошондой чоң улуу арманы бул кабырларда болот. Аллах субханаху ва таала ошол Неба деген сүрөсүндө, Амма деген сүрө деп коет. Бул акыркы ошол 30-жүздүн ушул башындагы сүрөсү, ушул аягында ва якулул кафиру я лайтани кунту тураба. Ошол жерде капыр адам, бул жакта баягы динсиз өтпөдү беле, туугандар? Канча деген адамдар өттү, канча байлар өттү, тарыхта деген канча деген личностьтер өттү, 20-30 миллион калкты өлтүргөн мынакей ошол фашизмдин баштаганы ошол фюрер Гитлер өттү, туугандар. Андан кийин мынакей биздин кызыл эмелердин Сталин өттү. Кыскасы ушулардын бардыгы, туугандар, жок болуп кетти деп ойлойсуздарбы? Жок болгон жок. Булардын баарынын чыныгы жашоосу эми башталды. Биздики эртең алдыбызда турат. Ошондуктан, туугандар, пайгамбарлар эскертүү үчүн келген. Аллах субханаху ва таала Куран Каримди бизге ошол эскертүү үчүн түшүргөн. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы ошол миссия менен жөнөткөн. Аллах субханаху ва таала жеткизүү үчүн, динди жеткирүү үчүн, адамдарды эскертүү үчүн. Биздин бүгүнкү жашоо бардыгы ушул жашоонун ушул максаты менен ушул дүйнөнүн ичинде эле чектелип калды. Биздин максатыбыз баягы орустар айтмакчы, адамдын башындагы милдети бул эмне бул? Построить дом, посадить дерево, анан воспитать сына. Бир үй салып, анан кийин дарак отургузуп, анан бир баланы тарбиялап коюп, мына ошол адам жашоодо өзүнүн миссиясын өтөдү депчи. Туугандар, андай эмес. Аллах субханаху ва таала бизди жей турган кылып, иче турган кылып, ооруй турган кылып, сыгыла турган кылып, сагына турган кылып, сүйө турган кылып, мына ушундай нерселер менен аябай татаал организм, ушундай табиятты бизге адам затына берип койду. Жылаңач жүрө албайсың, кийинишиң керек. Ачка жүрө албайсың, жешиң керек. Кыскасы бардык ушул ырыскыны, мына ошол нерсе менен капыр адамдардыкы мына ушул нерсе менен чектелип калат. Алардын дайым айтып келем, туугандар, капырлар бул дүйнөдө жашайт, жеш үчүн. Мусулман адамдар, ыймандуу адамдар бул дүйнөдө жешет, жашаш үчүн.
эмне үчүн дегенде жашоосу Аллахтын сыноосуна арналган, Аллахка болгон сыйынууга багышталган. Ал эми бул дүйнөдөгү үй, жай, кийим, унаа, үйлөнүү, тукумулаш, бул деген нерселер, бул баардыгы туугандар, бул биздин акыретибизге болгон транзитный зона, же болбосо могу дүйнө акыретке болгон көпүрө. Ошол көпүрөдө чирип кетпестен, ошо акыретибизге аман эсен жетип алайлы деп, ушул дүйнөнү биз тирилигин жүргүзүп, адал мээнет кылып, ушинтип адамдар менен жакшы мамиле кылып, кыскасы түбөлүк жашоо үчүн биз өзүбүздүн адамдык жүзүбүздү жоготпостон жашаганга аракет кылышыбыз керек. Адамдар болгон ушул максатты унутуп коюшуп атат. Эң жаман нерсеси ушу адам максатын унутуп койгон. Мына мисалы мен миграцияга, Москвага иштегенимден барышым керек деп, бул адам барды. Бул жакта үй бүлө бала чакасы бар эле, бирок бул Москвага барбай эле, бул жарым жылдан адашып, максатын жоготту. Ушу менен Россиянын ичинде бир жерин жоголуп кетти, дайыны жок болуп кеткени, бул албетте бул жактагы үй бүлөсү да калды, бала чакасы да калды. Бул адамдан 10-20 жылдан бери кабар жок. Дал ошондой ситуация бул туугандар акыреттин тааныбаган, Кудайды тааныбаган, пайгамбарды тааныбаган жана өзүнүн жашоодон болгон негизги максатын тааныбаган адамдардын жашоосу дал ошондой болот. Булардын жашоосу только жеш үчүн жашайт. Миниш үчүн, рахаттаныш үчүн жашоо болду. Один раз живешь, бир жолу жашайсың. Ошон үчүн бул жашоодон колуңан келгенин ал. Жаша, кыйрат, кыскасы эртең баягы ушу менен болду. Один раз живешь. Туугандар, биз еще жашаган жокпуз. Бул дүйнө бир кем дүйнө дейт. Биздин али бул жашоо эмес. Биз азыр туугандар ошол чыныгы жашоонун жете турган ошондой акыркы тепкич стадиясында турабыз туугандар. Көз чумуп алып барып кабырга көмүп койгон болсок, ошол адамдардын баарын жашоосу эми башталды. Алар биз уктап атабыз, чарчаганда жан баштап эс алабыз. Организм чарчайт, биз эс алабыз, дагы энергия алабыз, дагы жашоону улантабыз. Ал жакта өлгөн адамдар биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз, энелерибиз, алардын бири дагы уктабайт туугандар. Эмне үчүн? Өлүм туугандар. Ал өлүм биз үчүн болот. Бул биологиялык өлүм болот. Адам могул жактан дүйнөдөн чыгып кетет, экинчи стадия жашоого болду. Өлүм биз үчүн бар, ал жакта жок. Assalamu alaikum, bir sorum бар эле дейт. Мен таптакыр намаз окубадым эле, эми окуйм дедим эле, эч эле тилим келбей жатат. Не кылсам болот? Ушуга жооп бериңизчи. Сизден суранычы. Мен турмушка чыктым, 2 баланын энеси. Мен энесимин де 20 жаштан, кандай кылсам болот? Машалла, 20 жаштасыз. Мен ойлоптум 60-70ке чыгып калган адам болушойт депчи, окуй албай атам десечи. Туугандар, окуш керек, аракет кылыш керек. Мусулман болгондон кийин жасаш керек. Туугандар, жасаш керек. Кантип, мисалы азыр алдыңа алып келип дасторкон жайып, укмуш даамдуу тамактарды 5 бармакты алдыңа коюп койсо, ошол жерде отуруп алып, мен ушу аябай курсагым ачылы, бирок мен эч эле жей албай атам деп эле отурган адам сыяктуу болбош керек. Туугандар, алыш керек, жеш керек. Да ошондой эле туугандар жолун табыш керек, окуш керек. Башка үзүр жок. Аллах субхана таала көз берди, тил берди, кулакты берди. Кыскасы ушул бардык мүчөлөрдү өзүнүн назначениясында иштетиш керек. Күйөөм көбүнчө туугандар чалбаңыздар. Күйөөм көбүнчө дейт, апасы тарапта болот, мен сүйлөсөм жап оозуң деп сөгөт дейт, ошол туурабы дейт. Качан болсо меники жалган деп эле кагып урушат. Кайын журтум ошого жооп бериңчи, сизден сураныч дейт. Туугандарына Ошо айрыкча ушул үй бүлөлүк жашоодо ушу кайын журттун аралашканы бул жаман чоң трагедия да бул жердечи. Баягы эркекти баштайт, сен бул эркектин карындаштары, эркектин эжелери, апасы, кыскасы ошолор бардыгы бул муну пресс деп баштайт да, прессинг башталат. Ушуну эптей албай атасың ошону. Сен эркексиң, эркек эмессиңби? Деп ошентип мунун баягы эркектик намысын булар тийишет. Анан бул эркектик намысын буларга көрсөтүш үчүн бул анан өзүнүн байкуш аялынан кийин дөпөстөп уруп өзүнүн эркектигин буларга доказывать этип турат. Туугандар, болгон ушул эркектигин көрсөттү. Аялдар капа эле болбойгула. Бул баягы просто ушу намыстанып кетти, эркектигин көрсөттү.
Орыстар да айтат го, бьет значит любит дегендечи. Ошон үчүн туугандар, үй бүлөлүк жашоого эркектер өзүңөр тең болуңар, аялдар өзүңөр тең болуңар. Эч качан эр менен аялдын ортосундагы личный ошондой мамилелерине башка адамдар аралашпасын. Эркек менен аялдын экөөсү бири бирин сүйүп, бири бирин түшүнүп, жакшы көрүп жашап жаткан болсо, ата эненин акысы жок, ажырашасың, жашабайсың деп ушуларды ажыратып жибергени акысы жок. Кудайдан коркуш керек. Аял кайната кайнене менен жашабайт. Аял ери менен жашайт. Ери аял менен жашайт. Аял менен жашайт. Ал эр үчүн бул аялы анын болочок балдарынын энеси. Ошондуктан ушундай нерселерди кичине түшүнүп, баягы субханалла, бул деген таптакыр ушу мээси жок, субханалла, ушунчалык бир баягы түнт болгон, акылы кыска болгон адамдардын кылык жооптары. Мына ошол жийли киши бирөөнү бактысыз кылып, бирөөнүн турмушун бузуп, талкалап, мына ошол нерседен рахат алып жашаган адамдар дагы жок эмес. Бирөөлөр ушундай баягы от болсо ошол жерге майды тамчылатып, ошол жер от жанып турса, ошол нерседен рахаттанган ушундай баягы больной маньяктар дагы жок эмес туугандар. Аябай өздөрүн укмуш жакшы адам кылып көрсөтөт. Субханалла. Мындай адамдарды дагы жашоодо көбүн көрдүк. Ошондуктан Кудайым сактасын мындайлардан. Кудайым сактасын. Мындайлар шайтандардын достору. Ассаламу алейкум, устаз дейт, Рамазан айыңыз кут болсун дейт. Устаз, кадыр түн это ночь могущества или ночь предопределения дейт. Кайсыл түндө күтсөк болот? Рахмат, сизге Аллахым сизден разы болсун, амин дейт. Ва алейкум салам рахматуллахи баракату. Рахмат, бирге болсун. Туугандар, кадыр түн дегени бул туура. Могущество деген сөздөрдү да, жана ошондой эле предопределение да деген ушундай көптөгөн версиялар айтылып келет. Бирок урматтуу бир туугандар, мына баардыгыбызга белгилүү болгондой, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтып кеткен бир сөзү бар. Адам затынын, ушул дүйнөдөгү болгон жашоонун, адам заты канча тирүү маклуктар бар болгонсо, ушул бул планетанын тагдыры бар жазылган, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз жашап жаткан мынакей адамдар, бүгүн роддомдо жаңы эле төрөлгөн болсо, же болбосо мынакей роддомдо сохранение жаткан болсо, ким болбосун, ошол ичинде, эненин ичиндеги туула элек аллейлердин дагы тагдырлары туугандар керек болсо, бейиштен болгон ордуна чейин, эгерде тозокко кире турган начар адам боло турган болсо, тозоктогу ордуна чейин бардыгы белгиленип, жазылып, так жазылып калган. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде келгенде, урматтуу бир туугандар, сыя кургады дейт. Сыя кургады. Бул дегени баягы тагдырды азыр дагы калем чыгып алып, дагы монтип жаза берет деген нерсе болбойт. Эмне үчүн дегенде, урматтуу бир туугандар, Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде bir ayetinde ma asaba min musibetin fil ardi ve la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli en nebraha inne zalika alallahi yesir деген Кудайдын bir ayeti var. Силердин ушул жериңерге кандай природный катаклизмдар келбесин, жер титирөө, вулкан, кандай нерселер болбосун, ошол нерселердин жана ошондой эле силердин өзүңөрдүн денеңердеги болгон нерселер, туугандар, денебиздеги болгон кандай бир жарат, же болбосо бир ДТП, аварияга учурап калуу, ооруга кабылып калуу, кыскасы ушул нерселердин бардыгы Аллах Таала Куранда айтып атат, илля фи китаби мин qabli an nabraha. Бул нерселер ишке ашпай туруп китептин ичинде бар, сакталып турган дейт. Аллах айтып атат. Инна залика алаллахи ясир дейт. Азыр бул жерде адамдар таңыркап, мына ушул нерсени биз түшүнбөйбүз. Адамдын акылы жетпейт. Эмне үчүн дегенде, тагдыр маселеси бул гайып маселеси. Тагдыр маселе бул адамдардын компетенциясында, адамдардын билиминин, адамдардын ушундай баягы акылынын деңгээлинин ичиндеги нерсе эмес. Бул абдан оор нерсе. Адамдын акылы бул нерсеге жетпейт. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде мына ушул аяттын аягында айтып атат, инна залика алаллахи ясир. Бул нерсе бир гана Аллах үчүн абдан жеңил. Абдан жеңил деп Аллах Таала айтып атат. Адамзат үчүн кыйын, абдан оор да. Кантип деп биз эме кылышыбыз мүмкүн.
Эми туугандар, биз ишенип атабыз Аллах Таалага. Биздин ишенимибиз, биздин ыйманыбыздын түркүктөрү бар туугандар. Түркүк, фундамент, основалары бар. Тагдырга ишенүү, тагдырдын ачуусу жана таттуусу Кудайдан деп ишенүү бул ыймандын түркүгү. Эгерде сен тагдырга ишенбейм деген адам, ал сөзсүз түрдө капыр болот туугандар. Тагдырды мен ишенбейм, жок мен бул нерсеге ишенбейм деген адам ошол бойдон өлүп кете турган болсо, бул адам жуулбайт, бул адамга кепин болбойт, бул адамга жаназа окулбайт, бул мусулмандардын кабырстанына алып барып коюлбайт туугандар. Тагдырды четке каккан үчүн. Мына ушул туугандар эми Лайлатул Кадр. Аллах субханаху ва таала Лайлатул Кадри хойру мин альфи шахр. Аллах айтып атат, бул Кадыр түнү 1000 айдан дагы жакшы дейт. 83 жыл, 84 ушунун ортосундагы болгон полноценный адамдын толук кандуу жашоосу. Бирок ушул толук кандуу жашоо ичи толтура ибадат менен болгон айлар, жылдар. Ибадат менен, күнөөлөр менен эмес, таза ибадат менен болгон эмелер. Ошондуктан туугандар, мына ушул Кадыр түн жана ошондой эле Кадыр деген сөз, урматтуу бир туугандар, Кадыр деген сөз бул чындыгында айтканда баа биздин кыргыз тилинде бар го, Кадыр барк деген, туура ошол Кадыр деген, ошол Кадыр барктуу дегени. Кыргыз тилиндеги баа күч деген, кудурет деген сөз, мына ошол корень слова бир да бул, Кыдыр, 3 тамгадан турат. Ошондуктан Кадыр дегенде бул күч, Кадыр дегенде бул могущество. Ошол эле кесте бул Кадыр деген сөз ошол тагдыр деген сөздүн дагы тамыры бир болуп эсептелет. Тагдыр менен Кадырдын тамыры бир. Ошондуктан туугандар, мына ушул Кадыр түндү фиха юфраку куллу амрин хаким деп, урматтуу бир туугандар, мына ушул тагдыр түндө ошол биздин ошол Лаухул Махфуз деген эң чоң тагдыр китеби бар. Бүгүнкү мындай современный тил менен эгер биз айта турган болсок, биз баягы сервер деп коет. Билесиңер да туугандар, мына ошол интернетпи, компьютер менен байланышкан нерсе ошол сервер, ошол жерде эң чоң база данный. Көрүп атпайсыз, YouTube, анан паланча, түкүнчө, кыскасы бардыгы ошол программалардын бардыгы ошол информация ошондой бир базалардын ичинде, сервердин ичинде сакталып турат. Дал ошондой биздин адамзаттын тагдыры жазылып ошол китептин, Лаухул Махфуз китептин ичинде сакталып турат. Дал ушул Рамазандын ичинде келген Кадыр түнү ар бир адамдын персонально ошол адамдын тагдыры көчүрүлөт. 1 жылдык тагдыры ошол жактан данный маалыматтары көчүрүлүп алынат деп айтылат. Мына ошол жылда, 1 жылда бул канча бизнес кереше табат, же канча күйөт, бул адам ооруйбу, бул адам өлөбү, бул адам бактылуу болуп кетеби, же кайгыга батып кетеби, кыскасы айтор бардык ошол 1 жылдын ичиндеги боло турган келерки жылдын Кадыр түнүнө чейин болгон 1 жылдык маалыматтар, тагдыр маалыматтары ар бир пенденин персональный эми анын эсебине ошол основной серверден көчүрүлөт. Мына ушул нерсени айтып атат. Фиха юфраку куллу амрин хаким. Бардык ушул нерселер. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз тагдыр маселесинде албетте ислам динибизде тагдыр маселесинде чукулдашып бул нерсе жөнүндө сөз кылганы бизге тыюу салынган. Эмне үчүн дегенде биздин бул нерсеге акылыбыз дагы, кудуретибиз дагы жетпейт. Биз тагдыр маселесиндеги билген, уккан нерселерибиз ал ошол багы чектелген гана маалымат. Бул Курандан келген, же болбосо Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт талимдеринен келген маалыматтын деңгээлиндеги маалыматты гана биз билебиз. Ошондуктан билбеген нерсеге биз алдыбызга мурдубузду тыкканга биздин эч кандай акыбыз жок. Ал эми баягы богохульниктер, мисалы ону Арстан Алай мен Кудаймын деп жүргөн, жана анын артынан ээрчип жүргөн адашкандар, жана ошондой эле туугандар баягы астрология, астрономия, кыскасы ошол нерселерге ишенип, астрологиядан, гороскоптордон карап, мен эртең жашоом кандай болот, көчөгө чыксам эмне болот, акчам болобу, болбойбу деген бардыгы туугандар калп жана жалган, күнөө, Кудайга жакпайт. Ошондуктан туугандар, мен айтып коеюн, астрологторго, бакшыларга, көз ачыктарга, дагы эмне, пал, быгын, сыйкырчы, мына ушул нерселердин бардыгы, урматтуу бир туугандар, булар жок нерселер. Жок нерселер. Булардын бардыгы туугандар куфр. Куфр.
динден чыгып кетет. Ушул нерсе менен алектенген адамдар динден чыгып кетет, урматтуу көрүнүп. Ошондуктан Кудайдан биз Аллах кечирсин, Аллах сактасын. Урматтуу бир туугандар, биздин сабагыбыз соңуна чыгып калды. Мен сиздер менен, урматтуу бир туугандар, коштошомун. Эртең иншаллах, эртең ишемби күнү экен. Биздин программабыз иншаллах туугандар эртең саат 6:30 баштап, иншаллах саат 7:30 чейин болот. Биздин сабактарыбыздын кайталоо мына ушу эртең менен саат Ош ТВ телеканалынан таңкы саат 4-тө көрсөңүздөр болот иншаллах. Урматтуу бир туугандар, баарыңыздар менен коштошомун. Баарыңыздар эртеңгүчө саламатта калыңыздар. Жараткан кудуреттүү Аллах Таала баардыгыбыздын кармаган орозуларыбызды кабылдасын, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Кыргыз элибизге ушул ынтымак, биримдик берсин. Мамлекетибизге Аллахым өзү берекеттерин берсин. Туугандар, кимде ким биздин ушул тынч, бейпил жашообузду жактырбай, ушундай бир жаман ойлорду, суук көздөрүн арттырып аткан болсо, Кудайым алардын жамандыктарынан өзү сактасын. Өтүп кеткен ата бабалар жаткан жерлер баары жайлуу болсун. Аллах субханаху ва таала күнөөлөрүбүздү кечирген абалда, имандарыбызды бекемдеген абалда ушул айдын ичинен чыкканды баарыбызга насип этсин. Аллаху таала а'лам, саллаллаху саллям аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.